Башкы демирчү Аманат Сити курулуш компаниясы. Амансыздар бардыктуу ТМЖ телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде Sport Life көрсөтүүсү Ош футзал лигасынын оюндарынын экинчи туруна чаккан баяндама жасайбыз. Бизден алыстабаңыздар. Ош футзал лигасынын старт алганына аз гана убакыт болду. Командалар акырында 1 жылдык тыдыгуудан соң оюн талаасына көнүп деле калышты. Күндүн алгачкы беттеши Акфа жана Бакай фонд командалары ортосунда болду. Бакай фондтун бул беттешке катуу даярданганы чынында билинип турду. Эсеп саны боюнча акыркы минуталарга чейин алдыда бараткан, бирок акыркы 10 минут аралыгында Акфа командасы 3 гол жаратып, атаандашынын оозунан жеңишти тартып алгандай эле болду. Эсеп саны 5-4 болуп аяктап, Бакай фонд командасы бул турда жеңилүү узасын тартып калды. Күндүн экинчи беттешинде Шавкат жана Ошмо командалары жолукту. Шавкат командасы кезексиз чабуулдарды жасап олтуруп, эсептен алдаганча озуп кетти. Ошмонун оюнчулары чарчадыбы же тажрыйба жетишкен жокпу, айтор бул турда упай чогулта албай жыйынтыкташты. Ал эми курамында Кыргыз футзал курама командасында оюн көрсөткөн оюнчулары бар Шавкат командасы 7-3 эсебинде ишенимдүү жеңишти багындырды. Байчушум жана Эрден командалары күндүн 3-чү беттешинде жолугуп олтурат. Эрден командасы мурдагы беттеште тагыраагы биринчи турда атаандашына бир гана гол менен жетпей калган болсо, бул турда тескерисинче болду. Көрмандардын колдоосу Эрден командасына чоң жардам берип, 4 гол жаратууга жетишишти. Ал эми ага Байчушумдун оюнчулары 3 гол менен гана жооп кыла алышты. Ошентип Эрден командасы 4-3 эсебинде жеңишке жетип, атаандашынан 3 упайды тартып алды. Күндүн негизги беттеши Кара суунун эң мыкты делген командалары ортосунда өттү. Алар 3-7 жана Большевик командалары. Эки командада тең Кыргыз футзалынын көрүнүктүү оюнчулары бар. Демек оюн деңгээли жогорку даражада өттү десек эң туура болчудай. Жүз айткандан бир көргөн жакшы, оюндун кызыктуу учурларын көрсөтөбүз. Экранга жакын келиңиз. Ошентип экинчи тур оюндарды аябагандай кызуу оюндар менен коштолду. Турнирдик жадыбалга көз чаптырсак, А тайпасында биринчи орун менен Акфа командасы 6 упай чогултуп көтөрүлө алган. Экинчи орунда болсо Бакай фонд командасы 3 упай менен, үчүнчү орунда Эрден командасы да 3 упай менен, Байчушум командасынын упайы жок 4-чү орунда. Ал эми Б тайпасына көз чаптырсак, Б тайпасында Шавкат командасы 6 упай менен биринчи орунда келатат. Анын артында 3-7 командасы 4 упай менен, Большевик командасы бир жолу атаандаш менен тең чыгып, бир гана упай чогултуп 3-чү орунда. Ошму командасы болсо азырынча упай чогултканы жетише элек. Демек, Ошму командасы 4-чү орунда. Sport Life берүүсүнүн чыгарылыштары уланат. Ош футзал лигасынын 15-чи ачык чемпионатынын оюндарын келерки аптада да чагылдырып беребиз. Ар дайым биз менен болуңуздар. Башкы демирчү Аманат Сити курулуш компаниясы.